Казакстан менен Мажарстан 30 жылдан ашык өнөктөштүктүн алкагында жигердүү соода алмашууну өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө өлкөлөр биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууда. Үстүбүздөгү жылдын 8-айында Казакстан менен Венгриянын ортосундагы соода жүгүртү 131 миллион доллардан ашты. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 6%га жогору. Айта кетсек, өткөн жылы эки мамлекет 187,5 миллион долларга соода жүргүзүшкөн. Муну менен катар Венгрия акыркы 20 жылдын ичинде республиканын экономикасына 300 миллион доллардан ашык суммада инвестиция салган. Серепчилер Венгрия Борбор Азия рыногуна кызыктар экенин, андыктан Казакстан менен кызматташууну кеңейтүү логикалык кадам экенин белгилешет. Казакстан менен Венгриянын мамилеси стратегиялуу, ал кагаз жүзүндө эмес, реалдуу жашоо. Ошондой эле саясатта эле эмес, маданият, илим, жогорку билим берүү жана бизнес тармагында. Көптөгөн чакан жана орто ишкерлер Казакстанда бизнес ачып, сиздердин өлкөгө инвестиция салууну каалашат. Казакстандык инвесторлор Венгриянын рыногуна, атап айтканда, инфраструктура, логистика жана өндүрүшүнө кызыгышат. Казактар менен мажарлар түбү бир тарыхый тамырлаш элдер. Эки мамлекеттин арасы алыстыгына карабай тили, каада салты окшош. Эки тараптын маданий байланышы алтын көпүрө сыяктуу. Астананын эки көчөсүнө Будапешт жана белгилүү венгр акыны Шандор Петёфи аты берилди. Жакында Венгриянын Карцак шаарында улуттук аспап домбура айкели тургузулду. Бул жердеги Барс фонду Казактын 20 акын жазуучусунун китептерин басып чыгарды. Мындан тышкары эки өлкөнүн гуманитардык алакасы да бекем. Жергиликтүү университеттер дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлардын катарына кирет. Венгрия өкмөтү казак жаштарына жыл сайын 250 грант сунуштап жатат.